президент кол койгон жарлыкка ылайык ар бир кыргызстандык үйлүү болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Дал ушул тапта жалпы Кыргызстан боюнча 24.439 адам мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан үйлүү болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурат. Кантип жана кандай шартта алдыда айтып беребиз. Сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Атужан Мажит Матраимов, биз эфирдебиз. Бюджет азыр 11 блок салынып атат, 18 этаж. Ар жакка чейин, Ооба. Бул жерде биз проекттен отклонение эле кылбайбыз. Мына өзүм мен шердин прорабы катары постоянно ушу конструкцияларын өз көзүм менен карап, текшерип турабыз. Бая жөнөкөй жанан тип мындай эмени тумбаны куюп алып анан кирпич койгонго караганда эртерээк болот окшойт, Мунун эрте болгон себеби узунунан кеткен стена дагы, турасынан кеткен стена дагы бир куйлат, анан каркас 20 сантиметрден ячейкалар каркас арматура байланат, опалка коюлат, сразу буйлат да, ошондо бул баягы эзилип отурбайсың, ар бир колоннаны куюп. Жана эме сөзүңүз караңыз, жана айтып атышпайбы, ушундай кылып бетондон куюп коесуздар, анан бул кышында сылып болот экен депчи. Бул биринчи мына подвалный этаж 40 сантиметр, а жогорку этаждар 30 сантиметр. Мунун сыртынан 10 сантиметр базальт утепление болот. Базальттын сыртынан сетка кагылып туруп, анан кийин шыбалат. Шыбалып туруп, анан кийин текстура жасалат. Бул жылуулук жагы жылуу эле болот. Биздин планыбыз боюнча июнь айларга дегенбиз, бирок сентябрга ушул 11 блок бүтөбүз деген планыбызда бар. Эми мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыз үлүштүк катыш аркылуу өз батирлерине ээ боло алышат. Кантип? Алгач батирдин жарым акчасын төлөп, калганын 10-15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөй алышат. Мындай жол менен эң көп дегенде 2 жылга чейин өз батирлерине кирип жашай алышат. Эң сонун шарт, туурабы? Болбосо буга чейин алдамчы компаниялар элдин акчасын үлүштүк катыш деп чогултуп алып, уйдан жок же уй байлаган жиптен жок, элдердин акчасын бербей же үйдү курбай уайымга салышчу. Эми жарандардын батир алуу маселесин мамлекеттик ипотекалык компания колго алды. Кепилденген, коопсуз жана ишенимдүү. Булардын бардыгы президент Садыр Жапаровдун кол койгон жарлыгына ылайык ишке ашууда. Келечекте үйгө муктаж болгон жарандарыбызды камсыз кылуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарында, 40 райондун борборлорунда, 32 кичи шаарда, 7 облустун борборлорунда мамлекеттик ипотекалык кызмат аркылуу көп кабаттуу үйлөрдү куруу иштери башталат. Президенттин бул маегинен кийин мамлекеттик ипотекалык компанияда кеңеш алып кезекке тургандардын саны эселеп өскөн. Жетекчи баш болуп, келген жарандардын суроолоруна жооп берип жатышат. Журналисттер келип тартып койгон капаттасына. Ар бир адамды кабыл алып, жанагындай очередке туруп, түшүндүрүп, анткени консультация бериш керек да. Кандай адамдар ала алат, кандай документти топтош керек, эмне деген критерийлерге жооп бериш керек. Айтор баягы мыйзамдын жол жобосун ушерден баарына түшүндүрүп берет. Түз эле ошол жака келет. Жана сырттан очеред болот, анан бияка келет, бу жерден электронный кезекке турат. Бу жерде көбү айтып атпайбы азыр, кезек кандай кезек деген электронный мына сервер. Аны эч ким алмаштыра албайт. Буза албайт. Анткени компьютер адамдын желаниясын укпайт. Ал только өзүнүн математический баягы заданный программа менен иштейт. Президенттин жарлыгынан кийин күнүнө канча адам ушул жерге келип атат? Күнүнө бизге азыр 300-400 адам келип кезекке туруп атат. Үй алууну каалагандар кандай кызматты аркалабасын жашаган жерине карабай кезекке тура алышат. Айрым жарандар канчанчы кезекке жеткенинен кабар алуу үчүн да келишкен. Май айында, июнь айында бир бияка Токтогул көчөсүндө бир регистрация кылбады эле, ошондо фамилияларыбыз катталганбыз. Анан ушу фамилияларды текшерсекпи деп келгенбиз да, барбы жокпу, компьютерден өчүрүп койдубу, өчүргөн жокпу. Атыңыз ким? Сыргак. Канча жаштасыз? 23. Бул жака? Жаңы турайын деп келдим. Кезекке турайын деп келдиңер. Кайсы жакта иштейсиңер? Студентсиңерби же иштейсиңерби? Мамлекеттик чек ара кызматында. Мүмкүнчүлүктү колдонуп калалы деп келдик. Бойдокмун. Ошол кезекке тургандан
Кайсыл жакта иштейсиз? Университетте. Университетте мугалим болуп иштейсиз. Бизде өзүбүздүн мониторинг боюнча абдан көп экен да үйгө муктаждар. Анан биз азыр жанагы долевой строительствону ачпадыкпы? Долевой строительство бул үлүштүк курулуш. Үлүштүк курулушту ачкандан кийин ошо үлүштүк курулуштан дагы үй алабыз деген адамдар абдан көп. Ачын бизде арзаныраак болот рынокко караганда. Анткени рынокто жер наркы турса, бизде жер наркы отурбайт. Бул жеңилдик да. Мындан өткөн жеңилдик, мындан өткөн камкордук жок да. Бекер эле берип коюп, бекер берем да, дүйнөдө жок андай. Бекер эле үй таратат. Эми суроо. Мына жарлыкты окудук, көрдүк. Эми мен жөнөкөй жаранмын. Эч жерде иштебейм. Бирок кайсыл бир деңгээлде үй алам деген токтоп койгон акчам бар. Сиздерге келдим. Эмне документтер талап кылынат? Паспорт гана. Анан бизде өзүбүздө азыр цифровизация деген жакшы окуп турбайбы? Мурун баа справка алып кел десе, биз азыр өзүбүз эле база данныйдан, госрегистрдин база данныйына кирип, мисалы үчүн сенин үйүң барбы, никең барбы, колуктуңдун үйү барбы, билип коебуз. Сен калпты айта албайсың, жакшырып жаап албайсың. Мисалы үчүн үйүң жок деп айтсаң, басканда эле үйүң чыгылат. Айтасың, баатыр бул эмне? Болбойт. Анткени бул мамлекеттик жеңилдик да, кумкурдук да. Анан би мамлекет ушундай арзан кылып, көпкө созуп, жеңилдик кылып берип аткандан кийин көп адамдар аракет кылат, алабыз деп. Анан бул камкордук үй жокторго болуш керек да. Адилеттүүбү? Же үй барларга дагы алыш керек да. Ан болбойт да. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында көп кабаттуу үйлөр мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулууда. Эң негизгиси, мамлекеттин мындай кадамы айдоо жерлерибизди сактаганга өбөлгө түзөт. Жер тамсалып жайылбай, көп кабаттуу үйлөрдү куруп, бийиктикке карай өсүүгө бет алабыз. Кыргызстан тоолуу өлкө экенин эске алып, дүйнөдө адам саны өсүп, жер тарып жатканда, президенттин бул чечими мезгил талабы. Айназ үчүн бул күндөр жашоосунун жаңы барагы, ал өзүн жаңы туулган баладай элестетип жатканын жашырган жок. Себеби жан кыйнаган оорусунун диагнозун укканда бир топ убакыт өзүнө келе алган эмес. Бирок бөөрөгүн алмаштыруу үчүн каражат топтоп, чет өлкөгө камынып жүргөн. Анан бөөрөк оору боюнча болсо, трансплантация боюнча эмне десем, күткөн эмес, мен чындыгында акчабызды эми салалы деп атсак, ушинтип күтүлбөгөн жерде министр келип калды. Ушундай бекер болот деп калды. Анан бул биз үчүн күтүлбөгөн чоң белек болду окшойт бул. Ушул тапта Айназ сыяктуу бөөрөгүн алмаштыра турган бейтаптардын тизмеси даярдалып бүттү. Каражат Каржы министрлиги тарабынан бөлүнөт. Тизмеде 120 адам бар. Бул жарандардын баары казынанын эсебинен операциялары бекер жасалат. Президент Садыр Жапаров мындай чечим бөөрөк ооруларды сакайтуу менен гемодиализге кеткен чыгымдар азаярын айткан. Бүгүнкү күндө гемодиализ алып жаткан жарандарыбыздын ар бирине мамлекет бир жылда 14-15 миң доллар сарптоодо. Ошондо жалпы суммасын эсептесек, 2500 кишиге 3 миллиард сомго жакын каражат кетип жатат. Ошондуктан донор тапкан бейтаптарга 7-8 миң долларды мамлекет берип, четинен бөөрөгүн алмаштырып, сакайтып чыгара берсек, аларга кеткен чыгымдар дароо токтойт. Келаткан жумада эки бир тууган ал жерде 40-ка чейинки жашта агасы инисине берип атат. Өткөн жумадан арыздер келген, ошо буюрса бул биздин бейтаптарды эртең үйүнө жиберсек, суббота күнү биякта уборка кылып туруп, биринчи күнү жаткызабыз, анан 4-күнгө пландайбыз буюрса операцияны. Андан кийинки пара айдын аягына туш болуп калат го бул жыл менен. Ооба, бөөрөк алмаштыруу операциясы чет өлкөдө эбегейсиз каражат турат. Маселен, Индия менен Түркияда 24 миң доллардан 35 миң АКШ долларына чейинки каражатты талап кылат. Бүгүнкү күндө операциялар жергиликтүү дарыгерлер тарабынан жасалууда. Учурда саламаттык сактоо министри Түркия тарап менен макулдашып, бул максатта адистердин экинчи тобу Түркияга окууга жөнөтүлүүдө. Акысыз кылып берди, өкмөттөн бизге акча бөлүп берди. Ал 7,5 миң доллардан бул деген оорулуу жаткандан баштап операция кылып, операциядан чыккандан кийин бир айдагы бериле турган обследование дарылар ошол ичине кирет. Азыркы кезде 120га жакын жарандар даярданып атышат, донорлорду издеп атат.
анализдерин берип атат. И ушулордун баарын көрүп туруп Садыр Кожоевич айтты, канча адам гемодиализ алып аткан адамдардын муктаждыгы болуп боор алмастан десе ушулордун баардыгына мамлекет төлөп берет. Эске салсак, Кыргызстанда алгачкы ирет бөйрөккө операция жасоо колго алынып, февралдын башында 22 жаштагы бейтапка биринчи акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалган. Учурда 2,5 миңден ашуун кыргызстандык гемодиализ алып жатат. Гемодиализдеги жарандардын бардыгынын бөйрөгүн бекер алмаштыруу пландалууда. Биринчилерден болуп бул бөйрөктүн оорусу кичинекей төрөлгөндө деле гломерулоттен деп коет, ошолор менен төрөлүп калышы мүмкүн, ошолор эле аргандай. Экинчилер болсо бардык эле оорубаш үчүн спорт менен заниматься этиш керек, организмди күчтөтүш керек, иммунитетти күчтөтүш керек, суукка турбаш керек. Эң эле жаман жер бул суукка тийип калгандан кийин ооруп калганда эле инфекция кирсе, бүт бардык инфекциялардын бардыгы бөйрөктөн тазаланып турат. Ошон үчүн бөйрөк барып тиет. Заңгыраган имараттын алдында тизилген погончон кызматкерлер үчүн бүгүнкү күн өзгөчө болду. Бишкектин Свердлов райондук прокуратурасы эми дал ушул жаңы имаратта иш алып барышат. Саламатсыздарбы жолдоштор? Саламат болгон жолдош башкөр колбасчы. Мыйзамдардын так аткарылышы, адамдардын укуктары менен эркиндигин, мамлекеттин кызыкчылыгынын корголушу укук коргоо системасынын, анын ичинде прокуратура органдарынын кынтыксыз ишинен түздөн түз көз каранды. Коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукка так көзөмөл кылуу менин негизги талабым болгон. Бирок бул талаптарды ишке ашыруу үчүн алгач шарт түзүп берүү керек эле. Анткени кызматкерлерге жоопкерчиликти жүктөөдөн мурун алардын кызматтык милдетин так аткарууга көмөкчү боло турган шарттарды түзүү бул мамлекеттин иши. Прокуратура кызматкерлери мыйзамдын ишенимдүү сакчылары катары коомубузду адилетсиздиктен жана мыйзамсыздыктан коргоп келгендиктен прокуратурасыз мыйзам үстөмдүгүн орнотуу мүмкүн эместигин баса белгилей кетейин. 3 кабаттуу жаңы имарат кызматкерлердин иштөөсүнө керектүү заманбап жабдуулар менен жабдылган. Азыр алардын иштөө шарттары эл аралык стандарттарга жооп берет. Буга чейинки имаратыбыз айтылып кеткендей 1967 жылы курулган болчу. Жана ишмердүүлүк ыңгайсыз болчу. Эмне дегенде ар бир кабинетте 2-3-4 кызматкер отуруп, бул прокуратура кызматкери калмай жарандарга да кыйынчылык туудурчу. Жарандарды кабыл алууга шарттар жок болчу. Азыр ушундай заманбап жаңы имарат курулуп, эмгектенүүгө бүт шарттар түзүлүп, ушу мыйзамдуулукту алдыга жылдырууга бүт ушул бүт кызматкерлер өз күчүн колдонот. Маселен ушул жаңы ачылган Свердлов райондук прокуратурасында эртең менен кызматкер саат канчада жумушка келди, канчада кетти. Ушул жерден билип турат, жана дагы бул жерден атайын чип менен эмес, ушул жүзүнөн таанып, ушул кайсыл кызматкер, кайсыл бөлүмдө иштейт, ошонун бардыгы ушул жерден кирип чыкканда билинип турат. Мамлекет башчынын айтымында бүгүнкү күндө жеке ишкерлердин мыйзамдуу кызыкчылыктары прокурордук көзөмөлдүн негизинде ишенимдүү корголууда. Ошол эле учурда бюджеттен уурдалган миллиондор мамлекетке кайтарылат. Аныкталган зыянды өндүрүү бул прокуратура органдарынын негизги максаттарына кирбейт. Бирок ошентсе дагы буга карабастан 2023 жылы прокуратура органдары жалпысынан 17 миллиард 979 миллион сомдук зыян аныктаган. Анын ичинен 16 миллиард 923 миллион сом өндүрүлгөн. Бул сумманын 4,5 миллиард сому акчалай түрдө, ал эми 12 миллиард сомдон ашыгы мүлктөр түрүндө өндүрүлгөн. Ал арада Кыргызстандын прокуратурасынын тарыхында биринчи жолу башкы прокуратуранын юридикалык академиясы түзүлдү. Анын негизги милдети кадр саясатын иштеп чыгуу. Академия прокуратура системасында гана эмес, юстициянын, укук коргоо органдарынын жана сот системасынын адистерин даярдайт.
Жылына биз азыр адамдын санын проректор, ректорлорду дайындаганбыз. Азыр окуу пландарын иштеп атат. Кандай факультеттерди ачарыбызды, жаңы факультет, окуу методдору жаңыча болорун. Өз кезинде бул аракеттер өлкөдө мыйзам үстөмдүгүнүн артышына жана кесипкөй кызматкерлердин көбөйүшүнө шарт түзөт. Ушул тапта Кочкор райондук прокуратурасы, Баткен гарнизонунун аскердик прокуратурасы, Талас облустук жана Чоң Алай райондук прокуратуралары үчүн административдик имараттар курулган. Учурда административдик имараттардын 70% капиталдык оңдоодон өттү.